Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı eneler, ece qarındaşlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Биринчиден жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, алкыш, мактоолор Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттардан кийин барыңыздардын талап менен келгениңиздерге, убакыт бөлүп келгениңиздерге Алла Таалам разы болсун, кадамдарыңыздарга жакшы соопторду жазган болсун. Урматтуу эне эже карындаштар, бүгүнкү сиздер менен биздин сабагыбыз, бул жолугушуубуз, бул иман сабагы, бул зикир сабагы, зикир мажлиси, бул илим мажлиси, бул бир жүрөктөрдү бир тазалай турган, Алланын алдында тооба кыла турган жана жашоону жаңыдан баштай турган Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды алдыга коюп, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын жолдомолорун, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жол көрсөтүүлөрүн, бизге сиздерге таштап кеткен аманатын, насааттарын, буйруктарын, чакырууларын, таалим тарбияларын жашообузга алып келүү максатында жолугушуп отурабыз. Андыктан энелер, эже карындаштар, сиздердин барыңыздардан сураныч, кунт коюп угайлы, ихлас менен угайлы, Алла Тааланы эстеп, Алладан жүздөнүп, Алла Таалага жаккандай угайлы, Аллага жаккандай сүйлөйлү. Сүйлөгөнүбүздөн дагы Алла разы болсун, укканыбыздан дагы Алла разы болсун. Ошон үчүн барыңыздардан сураныч, ниеттерибизди жаңылайлы, ниеттерибизди оңдойлу. Биз бүгүн Алла Субханаху ва Тааланын берген күнүнө шүгүр кылып, берген ден соолугуна шүгүр кылып, берген акылына шүгүр кылып, берген амандыгына шүгүр кылып, берген иманына шүгүр кылып, сабакка келгенге мүмкүнчүлүк бергенде шүгүр кылып, жараткан Алла Субханаху ва Таалага жүрөгүбүздөн ыраазычылыгыбызды билдирип отурайлы. Жана эмнени уксак, Курандан, хадистен, ошого амал кылганды ниет кылып отурайлы. Жөн эле маалымат алып кетүү, жөн эле бул мажлиске катышып коюу, жөн эле угуп коюу, жок, андай эмес, балки бир улуу максаттын алдында сиздер менен маектешип отурабыз. Кудай кааласа, иншаалла, Алла Таалам бул мажлисибизге береке берсин, жолугушуубузга береке берсин, иманыбызга иман кошсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала билимибизди дагы өрчүндөтүп, өркүндөтүп, жүрөктөрүбүздү тазалап, өзү менен бекем байланыш насип кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, даражаларыбызды бийик кылып, тилектерибизди Алла Таалам кабыл кылып, бактылуу, нурлуу, таза жашоо берсин барыбызга. Андыктан биз барыбыз иншаалла жараткан Алла Таалага муктажбыз. Алла Таалага дайыма жараткан Алла Субханаху ва Тааланын неаматтарына муктажбыз. Шүгүр кылып, машаалла отурайлы. Туугандар, келиңиздер, азыр эми канча жашообуз калды, бири-бирибизди жакшы көрүп жашайлы. Бири-бирибизди сыйлап жашайлы. Канча жашообуз калды, таза жашайлы, болду. Күнөөлөрдөн бардыгынан арылып, күнөөлөрдөн сактанып, жараткан Алланы карап жашайлы. Алладан коркуп, Алладан үмүт кылып жашайлы. Бул ааламдын кожоюну, жаратуучусу, башкаруучусу. Сизге бизди дагы Алла Таалам жоктон бар кылган өзү. Татынакай көз берди, көргөнгө, укканга кулак берди. Алла Таалам алхамдулилла жүрөк берди. Бардык мүчөлөрүбүздү толук, тартиптүү кылып, тегиз кылып, Алла Субханаху ва Таала жаратып, эми бизди бактылуу болсун деп асмандан китептерди түшүрдү. Акыркы китеп Курани Каримде Алла Таала түшүрдү сиздерге, бизерге жашоонун жолдомосу, жүрөктөрү тазалай турган, ар бир инсан, эркек дагы, аял дагы, жаш дагы, кары дагы бактылуу боло турган. Ошол Курани Каримди чечмелөө үчүн, Курани Каримди түшүндүрүү үчүн, Курани Каримди жеткирүү үчүн Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала акыркы пайгамбар кылып тандады. Бүткүл ааламга мээрим кылып тандады. Негизги пайдубалы мээримдүүлүк, райымдуулук.
Андыктан пайгамбарыбызды Алла Таала бүткүл ааламга ырайымдуу кылып жиберди. Өзүн ушундай мээримдүү кылып жиберди. Алып келген шарияты ырайымдуу жашоону үйрөтө турган шарият. Алып келген дини ырайымдуу жашоону үйрөтө турган. Соодагерлер ырайымдуу болсун, энелер ырайымдуу болсун, балдар ырайымдуу болсун, бийлер ырайымдуу болсун, кошуналар бири-бирине ырайымдуу болсун, күчтүүлөр алсыздарга ырайымдуу болсун, бийликтегилер жөнөкөй элге ырайымдуу болсун, байлар кембагалдарга ырайымдуу болсун, эркектер аялдарга ырайымдуу болсун, алсыздарга ырайымдуу болсун, көпчүлүк азчылыкка ырайымдуу болсун, ырайымдуу жашоо алып келди. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сиздерге биздерге алып келген жашоосу имандуу жашоо, таза жашоо, бири-бирин жакшы көрүп жашаган жашоо, бири-бирин сыйлап урматтаган жашоо, бири-бирин кадырлаган жашоо, бири-бирин кордогон, бири-бирин үстүнөн шылдыңдаган жашоо эмес, бири-биринин жек көргөн жашоо эмес, бири-бирине көрө албастык кылып, мунафыктык, эки жүздүк кылган жашоо эмес, күнөөлөрдөн сактанган жашоо, укуктарды сактаган жашоо, милдеттерди аткарган жашоо. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды Алла Таала кыямат күнгө чейин келе турган эркектерге, кыямат күнгө чейин жарала турган аялдарга, байларына дагы, кембагалдарына дагы, балалууларына дагы, баласы жокторго дагы үлгү кылып жиберди. Үлгү кылып, эмнеде үлгү? Бактылуулукта үлгү, эмнеде үлгү? Жөнөкөйлүктө үлгү, уяттуулукта үлгү, адилеттүүлүктө үлгү, тазалыкта үлгү, жашоону өткөргөндө үлгү, мээримдүүлүк, ырайымдуулукта үлгү, ахиретке даярданууда үлгү. Адамдын сыпаты, адамдын касиети, адамдын өзүнүн жаралуусунун негизинде чыкпай турган ушундай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жолдомо, мээримдүү, өрнөк ушундай кылып жиберди туугандар. Андыктан энелер, эң биринчичи биз жараткан затты тааныйлы. Эң биринчи ушу күндү жаратып, башыбыздын үстүнө алып келгенди тааныйлы. Эң биринчи ушу көлдү жаратып, жаныбызга жайгаштырып койгонду тааныйлы. Бул тоолорду жаратып, ушулардын бирөөсү дагы бир тамчысы агып кетпейт, жылып кетпейт, ааламды өзү жаратып, жерди тегеретип, башкарып турган Алла Таалага, Алла субханаху ва тааламды тааныйлы. Түндө Kur'an-ı Kerim'de ayet inna fi halqis semawati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahar la ayatin li ulil albab ellezina yezkuruna Allaha qiyaman ve qu'udan ve ala junubihim ve yetefekkeruna fi halqis semawati vel ard Rabbana ma halaqta hada batila subhanaka faqina azaban nar. Elbette yer menen asmandын жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда bunun Allah subhanahu wa ta'alanın çoğ belgileri var. Жаратуучунун белгилери бар. Кимдер үчүн? Акылдуулар үчүн. Алар Алла Тааланы эстешет. Отуруп дагы, жатып дагы, туруп дагы, жамбаштап дагы эстешет. Жана ой жүргүзүшөт. Инна фи халқис самавати вал ард. Мынаки ой жүр, ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Алар ой жүргүзүшөт. Карачы кандай асманды Алла Таала жаратты. Жылдыздарды, булуттарды, жамгырларды, карларды, буларды кандай кереметтүү Алла жаратып койгон. Айды кандай, күндү кандай жаратып койгон, түндү кандай, күндүздү кандай жаратып койгон, жерди кандай жаратып койгон Алла Таала. Кээ бир жери шорлуу, кээ бир жери молду, кээ бир жери таштуу, кээ бир жери зоолуу, кээ бирлер топурактуу, кээ бирлер кумдуу. Ар кандай кылып Алла субханаху ва таала жаратты. Эмнеге? Ой жүргүзүш үчүн. Карап тура турган болсок, бизди кандай жаратты Алла субханаху ва таала? Эмнеден жаратты? Качан жаратты? Кантип жаратты? Эмне үчүн жаратты? Ар бир мусулман эркек аял ушуну ойлонуш керек. Мени жараткан Алла Таала эмнеден, качан, кантип, эмне үчүн жаратты деген суроону беришибиз керек. Ушу суроолорго жооп Кур'анда Алла Таала айтат. Жаратуучу өзү жооп берет. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды түшүндүрүп бер, чечмелеп бер, айтып бер деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Kur'an'dı, hakikatı çeşmeleş üçün, hakikatı aytış üçün Allah subhanahu wa ta'ala jibergen tuğandar. Andıktan urmatlı eneyce qarandaşlar, en birinci biz jaratuşubuzdu tanıyle, bizge ömürdü hiç kim beri albayt, hiç kim berbeyle turat Allah'dan başka. Gün sayın jaratkan Allah ömür verip atat. Bugünkü günü ömürümüz var eken, oşun için buna dıkkağa geldik.
мен дагы келдим, сиздер дагы келдиңиздер. Өмүрүбүз бар экен. Анча деген көз жумуп кетти, ал келе алган жок. Бүгүн ден соолугубуз бар экен, ошон үчүн келдик. Ооруп аткандар бар эле, тиши ооруган, ичи ооруган, алар келген жок. Бул Алланын нематы. Жашоо дагы Алланын нематы. Шүгүр кылайлы. Ден соолук дагы Алланын нематы. Шүгүр кылайлы. Алхамдулилlah, Алла Таала жүрөгүбүзгө тоофик салды. Бүгүн кичине баяндама болот экен, Курандан сөз болот экен, хадистерден сөз болот экен. Барып ыйманыбызды, жүрөгүбүздү нурлап келейли, ыйманыбызды бекемдеп келейли деп келдик. Андыктан урматтуу энеже карындаштар, жараткан Алланы тааныйлы. Ал жаратуучу, ар бир нерсени жаратуучу. Şu tırmaktan tartıp kaş, baş, çaç bardıq müçölerde Allah Teala özünün kudreti menen jarattı. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala jaratıp sizlerge bizlerge tartılap berdi. Suratpastan turup berdi. Akça alıp bergen jok. Allah Teala nemat katarı, amanat katar berdi. Mına bizde uşu denemiz uşul beyişke giret. Kuday saktasın uşul je dozokka giret. Başka dene emez. Her bir mına uşu Allah Subhanahu wa Taala mına uşu bizim denemizi jaratıp denevizge buyruqtardı verdi. Denevizge jaratıp Allah denevizge buyruqtardı verdi. Göz, gözge buyruqtar var. Til, tilge buyruqtar var. Kulak, kulaka buyruqtar var. Meyge buyruqtar var. Kol, kolga buyruqtar var. Alkım, alkımga buyruqtar var. Put, putga buyruqtar var. Uyatlı yerlerge buyruqtar var. Kaysı adal, kaysı aram. Kaysını Allah Subhanahu wa Taala buyruk verse, oşonu atkaraylı. Emniyeden tıysa, andan tıyılaylı. Mına ki Allah Subhanahu wa Taala gözlü beker veriptir. Bizde Allah Taala çok nimet kılıp verdi. Şükür kılsın dep verdi. Gözlü tuğra işletsin dep verdi. Aramga işletsin dep vergen jok. Tildi Allah Taala jarattı. Sizlerge bizlerge nimet kılıp verdi. Mına süylep atabız. Mına düşünüp atabız. Oşo tildi Allah Subhanahu wa Taala şükürü kaysiken жақсы сөздерді сөйлегілі, жұмшақ сөздерді сөйлегілі, пайдалы сөздерді сөйлегілі, Алла разы болған сөздерді сөйлегілі, адамдардың жүрегіне бейпіл сала тұрған, қуаныш сала тұрған, рахат сала тұрған, шында жақсы сөздерді сөйлегілі, екі адамның башын біріктіре тұрған сөзді сөйлегілі, дүниеде ақиретке пайдасы тие тұрған сөйлегілі, ең улы сөздер Құран-ы Карим, ең улы сөздер Алланың зикри, ең улы сөздер Алла Subhanahu wa Taala tasbihi. Ошон үчүн урматтуу энеже карындаштар, бул дене жөнөкөй дене эмес. Бул дене жараткан Алла Subhanahu wa Taala бизди өзүнүн буйруктарын аткарыш үчүн берген, өзүнө шүгүр кылып жашаш үчүн берген. Ошон үчүн эң биринчи жараткан Алланы тааныйлы. Ден соолук дагы Алладан келет, акыл дагы Алладан келет, амандык дагы Алладан келет, тынчтык дагы амандан келет, жашоо дагы амандан келет, Алладан келет. Бир учур келет, Allah Subhanahu wa Taala'nın tarafından жашоонун ордуна ölüm келет. Денебизден жан чыга турган күн бар. Ошону унутпайлы, ошону эстеп жашайлы. Күн сайын тойдо болсок дагы, ашта болсок дагы, жаназада болсок дагы, үйдө, көчөдө болсок дагы, бала чака менен болсок дагы, кандай күндүн башыбызда келбесин, Алланын акыркы күнүн унутпай жашайлы тургандар. Жүрөктү таза кармап жашайлы тургандар. Келиңиздер, намаз окуй турган дүйнө ушу дүйнө. Кабырга барып эч ким намаз окубайт. Ахиретте эч ким намаз окубайт. Намазды ушул жерде окуйбуз. Зикирди ушул жерде кылабыз. Ошон үчүн иншалла биринчи Алланы тааныйлы. Жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Кариминде мындай деп айтат: "Ман амила салихан мин закарна унса ва хува муъминун фаланухйянаху хаятан таййиба." Ман амила салихан, ким жакшы амал кылса, тили менен туура сөз сүйлөсө, чын сөз сүйлөсө, тили менен Алла разы болгон сөздү сүйлөсө, көзү менен, кулагы менен, бардык денеси менен кыскасы айтканда, салих амал, туура амал кылса, алдабаса, жалган сүйлөбөсө, калп айтпаса, мунафыктык кылбаса, бирөөнү ушактабаса, бирөөнү каргабаса, бирөөгө жала жаппаса, жалган күбөлүк өтпөсө, тилин сактаса, тили туура болсо, тили бузулбаса, жүрөгү оң болсо, жүрөгү бузулбаса, жүрөгүндө текеберлик жок, көрө албастык жок, кара ниеттик жок, өч алуу, кек сактоо деген жок, жүрөгүндө мунафыктык, эки жүздүүлүк жок, жүрөгү таза болсо, нурлуу болсо, ошондой эле бардык мүчөлөрү Алла Subhanahu wa Taala айтат: "Ман амила салихан", ким жакшы амалдарды кылса, erkek bolsun, аял болsun, айырмасы жок. Ва хува муъминун, имандуу болsun.
iman menen жакшы амал болсо, Алла уада берип атат. Фаланухияннаху хаятан тойиба, биз аларга эң татынакай, эң таза, эң берекелүү, эң бактылуу жашоо беребиз дейт Алла Таала. Урматтуу энелер, келиңиздер амалыбызды оңдойлу, Алла уада берип атат. Мен силерге бактылуу жашоо берем дейт. Акчасы жок бактылуу болобуз, чырайы жок бактылуу болобуз, бала чакасы жок бактылуу болобуз, бийлиги жок бактылуу болобуз, нерселери жок бактылуу болобуз, алтыны жок бактылуу болобуз, күмүшү жок бактылуу болобуз. Алла субханаху ва таала бактылуулукту нерселерге байлаган эмес, нерселерге көз каранды кылган эмес. Бактылуулукту Алла Таала өзүм берем, амалга берем деген. Ким амалын оңдосо, тоодо жашайбы, айылдабы, асмандабы, жерде айырмасы жок. Алла субханаху ва таала өз кудурети менен кандай жашоо берип атат? Бактылуу жашоо берет, берекелүү жашоо берет, райымдуу жашоо берет, кубанычтуу жашоо берет, көңүлү ачкан жашоо берет. Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, келиңиздер баарыбыз Аллага жаккан амалдарды кылып жашообузду өткөрөйлү. Өзгөчө Умму Салама деген энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайы. Bir жолу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди да айтты: "О Алланын элчиси, Куранда бардыгы эле эркек тууралуу айтат экен. Эй иман келтиргендер деп эле. Эй мындайлар, тигиндейлер деп эркектер тууралуу айтылат экен. Эмне үчүн биз аялдар тууралуу аят түшкөн эмес? Эмне үчүн биз аялдар тууралуу бизге дагы өзгөчө кайрылуулар болгон эмес?" деп Умму Салама деген энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылат да. Болбосо Кур'ан-ы Каримде кайсыл жерде айткан болсо Алла Таала, ey адамдар, эркектер деп, анын ичинде аялдар деле бар. Аялдарга деле кайрылуу, ал аялдарга деле тиешелүү да өкүмдөрчү. Бирок ошонсо дагы бизге өзгөчө дегенди суранганынан Алла субханаху ва таала ошол замат эле Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга аялдарга байланыштуу аят түшүрдү. Ахзаб сүрөсүндө мынакей аят түшүрдү. Алла субханаху ва таала ушул жерде айтат, аялдарды дагы өзгөчөлүгүн айтат. Кайсы аялда 10 сыпат болсо, Алла Таала аны дүйнөдө дагы ахиретте да бактылуу кылат. Кайсы аялда, ал аял ким гана болбосун, араб болобу, араб эмес болобу, Пайгамбарыбыздын доорундабы, кыяматка жакынбы, тоодо шаардабы, жашпы, карыбы, айырмасы жок, кунекпи, сулуубу, байбы, кембагалбы, акпы, карабы, айырмасы жок. Аял заты ким гана болбосун, ал келинби, кайненеби, ал кызбы, чоң энеби, айырмасы жок. Аял зат ким гана болбосун, 10 сыпаты болсо, Алла субханаху ва таала жаратуучу Алла Таала өзү уада берип атат. Өлүмдү же жашоону же чечим чыгарган Алла Таала өзү уада берип атат. Эмне деп? Алла Таала аларга кечиримдүүлүк, мындайча айтканда күнөөлөрүн кечирем, улуу соопторду берем. Дүйнөдө да ахиретте дагы аларды эч кимге коргулбайм, алардын даражасын бийик кылам. Бу дүйнөдө да канча өмүр сүрсө, бактылуу өмүр сүрөт. Бу дүйнөдө канча жашаса, жүрөгү тынчтанып жашайт. Ахиретке барганда Алла субханаху ва таала улуу соопторду берип, бейишинен орун берет. Бейишинен орун берет. Бүткүл дүйнөнү Алла Таала кайра тирилткенде шерменде кылбайт, жүзүн кара кылбайт, кор кылбайт, кыжалат кылбайт. Алла Таалаларды разы кылып, бейиштен орун берет. Ошол аялдардын 10 сыпаты кайсы? Ошол аялдарды Алла Таалага, Алла субханаху ва таала жага турган сыпаттар кайсы? Мына ушуну биз билип алайлы. Бул адамга айтты. Алла Таала айткан жок, кыргыздарга, өзбек, казактарга деп, же урууларга айткан жок, кайсы ууру бактылуу, кайсы ууру бактысыз деп. Жок, аял заты. Адам өзү бактылуу болот. Адамдын кийими бактылуу болбойт. Адамдын ушу алтыны бактылуу болбойт. Адамдын минген машинеси бактылуу болбойт. Алар нерселер, алардын баасы бөлөк, сиздин бааңыз бөлөк, сиздин бактылуулугуңуз бөлөк. Нерселер менен байланышы жок. Бактылуулук адамдын ички сыпаты, бактысыздык адамдын ички сыпаты. Кандай эле уяттуулук адамдын ички сыпаты, уятсыздык дагы адамдын ички сыпаты. Ол уяттуулук менен уятсыздыктын ол сырттагы алтын, күмүш, нерсе, машиналар менен анын байланышы жок. Анын кодум ушундай бактылуулук дагы, бактысыздык дагы эч кандай таасири жок. Эч кандай байланышы жок. Ошон үчүн жакшы угуп алайлы, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар. Ушу 10 сыпатты ар бир кайненеде, ар бир келинде, ар бир кызда, ар бир апада болсун ушулар.
Эгерде бизде болсо, иншалла кайердин жердин кайсы бурчунда болбойлу, кайсы абалда гана жашабайлы. Алла Таала, Алла Субхана ва Таала бактылуу кылат аны. Ал оорулуу болсо да бактылуу кылат, ал инвалид болсо да бактылуу кылат, ал куник болсо дагы бактылуу кылат, аз жашаса да бактылуу кылат, перзенттери болбосо дагы бактылуу кылат, кембагал болсо дагы бактылуу кылат, тоодо жашаса да бактылуу кылат, айылда жашаса да бактылуу кылат. Жараткан Алла Таала өзүнүн кудурети менен, өзүнүн райымы менен, өзүнүн өкүмү менен бактылуу кылат. Ошондуктан ошол 10 сыпатты жакшы эстеп билип алайлы. Күн сайын ошого мээнет кылайлы. Күн сайын ошо сыпаттын тегерегинде жашайлы. Башка жакка өтүп кетпейли. Алла Субхана ва Таала айтат: "Иннал муслимина вал муслимат." Биринчи, акыйкатта, чындыкта албетте мусулман эркектер жана мусулман аялдар. Вал муъминина вал муъминат. Момун эркектер жана момун аялдар. Вал қанитина вал қанитат. Аллага баш ийген эркектер, Аллага баш ийген аялдар, Аллага моюн сунган эркектер, Аллага моюн сунган аялдар. Вассадиқина вассадиқат. Чынчыл эркектер жана чынчыл аялдар. Сүйлөгөндө 24 саат чын сүйлөгөн, 24 саат чын сүйлөгөн эркектер жана чын сүйлөгөн аялдар. Вассабирина вассабират. Сабыр кылуучу эркектер жана сабыр кылуучу аялдар. Жашоодо сабыр, ар кандай сыноолор болот, ар кандай кырсыктар, кайгылар болот. Буга сабыр кылган эркектер жана сабыр кылган аялдар. Вал хашиина вал хашиат. Алладан корккон эркектер жана Алладан корккон аялдар. Алладан коркуп жашаган, күндүзүн дагы Алладан коркуп өткөрөт, түндөсүн да Алладан коркуп өткөрөт. Жалгыз болсо да Алладан коркуп жашайт. Коомчулук менен, үй бүлө менен болсо да, тойдо болсо дагы Алладан коркот, сапарда болсо дагы Алладан коркот. Алладан коркуп күнөөлөрдү таштайт, күнөөлөрдү кылбайт. Жараткан Алла карап турат, жараткан Алла көзөмөлдөп турат, бардыгын жаздыртып атат, периштелер жазып тактап атат деп күнөөлөрдү таштайт, күнөөлөрдөн сактанат, күнөөлөрдөн узак болот, күнөөлөрдөн качат. Кандай чаяндан качкандай сактангандай, кандай жылаандан сактангандай качкандай, кандай чоктон, оттон сактангандай качкандай, күнөөлөрдөн сактанган эркектер, күнөөлөрдөн сактанган аялдар. Алладан корккон эркектер, Алладан корккон аялдар. Вал мутасаддиқина вал мутасаддиқат. Садака берген эркектер жана садака берген аялдар, садака берген аялдар. Кол ачык, берешен, жоомарт, зекетин берген, үшүрүн берген, белегин берген аялдар, аял заты. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кудай калса бул тууралуу көптөгөн хадистерде айткан. Садака бергендин сооптору берешендүүлүк, бебечаранын курсагын тойгозгон, кийим кийгизген, көңүлүн көтөргөн, жетимдин башынан сылаган бул улуу соопторду пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айткан. Вассаимина вассаимат. Ороза туткан эркектер, ороза тутуп жүргөн аялдар Рамазан айды күтө бербей, ар бир айда пайгамбарыбыз бир риваятта 3 күн ороза тутат эле. Пайгамбарыбыз айткан, кимде ким Рамазан айда ороза тутуп, андан кийинки айларда бир айда 3 эле күн ороза тутуп койсо, калган 11 айдачы жыл бою ороза туткандай сооп жазылат экен ага. Бир риваятта келет, пайгамбарыбыз бир дагы айы, бир дагы жумасы орозосуз өтпөйт эле. Орозосуз өтпөйт эле. 1-4 күндөр ороза кармайт эле. Ай толгондо 13, 14, 15те ороза кармайт эле. Алхамдулилlah, орозону Рамазан айда эле эмес, башка күндөрү дагы ороза кармап жүрчү да. Андан кийин Алла Таала айтат: "Вал хафизина фуружахум вал хафизат." Уяттуу жерин сактаган эркектер жана сактаган аялдар, айвирсиздикке барбагандар, зынага барбагандар, жаман арам ишке, шайтандык ишке барбагандар, жана вадакирин Аллаха катира вадакират. Алланы көп эстеген эркектер жана Алланы көп эстеген аялдар. Дайыма Алла Тааланы эстеп, түндөсү дагы, күндүзү дагы, кыйынчылыкта дагы, барда дагы, жокто дагы, курсанчылыкта дагы дайыма Алла Тааланы эстеп зикир кылып жүргөн эркектер, Алланы зикир кылган аялдар. А'аддаллаху лахум магфирата ва ажран азима. Алла Таала аларга ушундай сыпаттуу бар эркектерге, ушундай сыпаттуу бар аялдарга даярдап койгон кечиримдүүлүктү Алла өзүнүн кечиримдүүлүгүн берет экен. Ошондой адамдардын билип билинбей
кылган кемчилдиктерин, каталарын, жаңылыштарын бардыгын Алла субханаху ва таала күнөөлөрүн кечирет экен. Ва ажран азима, Алла таала аларга улуу савап бул бейиш деген Алла таала улуу савап даярдап койгон экен. Эми ушу сыпаттарга токтой кетсек, урматтуу энелер, эже карындаштар. Кулабыбызга кирсин, жүрөгүбүзгө жай алсын. Жүрөгүбүз четсин. Ушул менен күн сайын алхамдулилла биз мусулман аял болуп жашайлы. Мусулман келин болуп жашайлы. Мусулман кайнене, мусулман кыз болуп жашайлы. Мусулман деген ким? Мусулман. Бул ислам. Мусулман дегени 5 вакыт намазы бар. Орозосу, зекети, ажылыгы бар. Тилинде шахадат калимасы бар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Мусулман аял. Демек намазы каза болбогон. Намазы каза болбогон. Энелерибиздин намазы каза болбосун. Кыздарыбыздын намазы 5 вакыт намазга бекем болойлу. Алла Таалага bir күнү 5 жолу кайрылганга, арыз муунубузду айтканга, шүгүрчүлүгүбүздү айтканга, Алладан береке, бакыт сураганга, разычылыгын, бейишин сураганга улуу амал намаз. Бейиштин ачкычы, урматтуу эне, бейиштин ачкычын ала жүрүңүз. Бейиштин ачкычы сиздин жаныңызда болсун, сиздин колуңузда болсун, сиздин жашооңузда болсун, сиздин жашооңуздун кооздугу, сиздин жашооңуздун чырайлуулугу намаз менен, даарат менен Алла субханаху ва тааланын улуу бенделери, улуу ушундай жаратып койгон бенде аялдары, ушулардын бардыгы намаз окушкан, намаз менен байланышкан, намазды эч качан ташташкан эмес, намазга көңүл буруп окуган, өз убактысында окуган, каза кылбай окуган, саждаларды жакшы кылган, рүкүлөрдү жакшы кылган, Аллага тасбih айткан, Аллага кулчулдугун көрсөткөн, Алла субханаху ва таалага ибадат кылышкан. Намаз, демек 5 вакыт намаз. Туугандар, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, кичинекей кыздарыбы, балдарыбы 7 жашында пайгамбарыбыз айтты, намазга үйрөткүлө. Намазга үйрөткүлө. 7 жашында кызыңыз барбы, небереңиз барбы, намазга үйрөтүңүз. Уул болсун, кыз болсун, 10 жашка барып, эгерде окубай койсо, жалкоолук кылса, тентектик кылса, бир аз уруп коюңуз, бир аз чымчып коюңуз, бир аз көчкө уруп коюңуз. Талуу жерлерге эмес. Бирок кичине сүрү болсун, атанын сүрү, эненин сүрү, 10 жашарда намаз окусун. Бала атаны көрүп туруп, аркасына туруп намаз окусун. Кызы апасынын жанында туруп, жолук салып намаз окусун. Үйрөнсүн, тарат алганды үйрөнсүн, жуунганды үйрөнсүн, тазалыкты үйрөнсүн, ата энесин сөзүн укканды үйрөнсүн, намаз тарбия кылат. Жакшы, эгерде иншаалла биз намазга тарбия кылып койсок, намаз бардык жамандыкты жашоодон чыгарат. Ата энесине боорукер болот, ата энесине күйүмдүү болот, ата энесин жакшы көргөн болот, ата энесине кызмат кылган болот, ата энесин жакшы көргөн болот, ата энесин сөзүнөн чыкпаган болот. Учур келет, ата энеси көз жумганда аркасынан унутпаган болот. Болбосо сиз тарбиялайсыз, сизге Куран окубаган, сизди ойлонбогон, сизди унутуп калган, сизге баары бир эмне болсо, ошондой кыздарды тарбиялагандын не кереги бар? Анан көрөк сиз кызыңызды имандуу тарбиялаңыз, уяттуу тарбиялаңыз, аны исламга тарбиялаңыз, аны иманга тарбиялаңыз, аны илимге, аны боорукерликке, аны такыбалыкка тарбиялаңыз, күнөөлөрдөн узак болгонго тарбиялаңыз, абирдүү, намуздуулукка тарбиялаңыз кыздарыңызды. Мынакей Алла субханал кантип тарбиялайбыз? Тарбиянын башы намаз, намазыбыз жок болсо кандай ана? Ошон үчүн намазды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Көзүмдүн кареги деди. Намазда рахат бар, намазда тынчтык бар, күнөөлөрдүн кечирилүүсү бар, Алланын мактоосу бар, Аллага саны алкыш бар, Курани Каримдин окуусу бар, дуанын кабыл болуусу бар, намазда рүкүү бар, намазда сажда бар, пайгамбарыбызга салават бар, истигфар дуа бар. Намазда эмне деген ибадаттарды топтоп койгон Алла Таала. Периштелердин ибадатынын жыйнагын бир намазга бизге берип койгон. Ошон үчүн урматтуу энелер, эже карындаштар, биз бүгүн күнгө чейин ким намаз окуп атса, Алла разы болсун, ошо намазга бекем болсун, хушу хузу менен окуйлу, Алладан коркуп окуйлу, берилип, көңүл буруп, эптеп септебей, жакшылап окуйлу. Ушул намаз кыямат күнү эң биринчи сурак намаздан болот. Кимдин намазы жакшы чыкса, башка амалдары жакшы чыгат. Бул намаз сизге бейиште
бейіштің ачқычы болады. Қабырда сіздің башыңызда, жаныңызда тұрады. Қабырға барғаныңызда башыңызда атаңыз болбойт, апаңыз болбойт, күйөөңүз болбойт, балаңыз болбойт, қызыңыз болбойт, bir туғаныңыз болбойт. Сіз менен қабырда намаз болот. Ошо намазды таштабай жүрүңүз. Ошо намазды таштабай жүрүңүз. Сіз намазды таштабаңыз, намаз сізді эч качан таштабайт. Намаз сізді эч качан таштабайт. Аллахның улуу ибадаты, ибадаттардын эң абзели, ибадаттардын эң улуусу 5 вакыт намазды Аллах субханаху ва тааля бизге берди. Эркектер мечитте барып окусун, аялдар үйдө окусун, сапарда да болсун, кайсы учурда болсун. Ооруп аткан болсо, туруп окуганга күч жокпу? Отуруп окугула. Отуруп окуй албайсызбы? Жатып окугула. Бирок намазды таштабагыла. Ушуга чейин айтты. Урматтуу эне, чарчап каласыз. Кээде адам баласы ооруп калат. Ошондуктан намазды туруп окуй албасаңыз, отуруп окуй бериңиз. Окуңуз отуруп, бирок таштабаңыз. Отуруп окуй албайсызбы? Жатып алып окуганга шарият уруксат берип атат. Буйрук берип атат. Отуруп окуй албагандар жатып алып башы менен ишара кылып окусун, бирок таштабасын дейт. Карачы. Пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги, пайгамбарыбыздын жүрөгүнүн төрүнөн орун алган, пайгамбарыбыздын курсант кылган, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүзүнүн нуру, ошо намазды биз кантип таштап коебуз? Барс жок, кайда? Бакамбай? Бул жерде иншалла ушул жерде бир дагы намаз окубаган аял болбосун. Биздин бардык энелер намаз окусун. Мейли базарга чыгабы, мейли жумуштабы, мейли үйдөбү, кандай болбосун, намазды бисмилла деп баштаңыз. Кудай кааласа сиз ишенип коюңуз, эртеге сизди бардыгы таштап кете турган күн келет. Ахирет го, ахирет бу дүйнөдө эле сизди карабайт эч ким. Өлгөн күнү болду. Сиздин байлыгыңызды элдер талашат. Туугандарыңыз талашат. Канча акча таштап кетти, канча байлык таштап кетти, мураска бөлөйлү депчи. Периштелер келет экен. Ахиретке эмне жөнөттү десе, туугандары келет экен, дүйнөгө эмне таштап кетти деп. Ошон үчүн алдыга жиберейли. Намаз сизди күтүп алат. Урматтуу эне, урматтуу эже карындаш. Намаз сизди күтүп алат, тиякта күтүп алат. Намаз тиякта эле пайдасы эмес, бу дүйнөдө дагы пайдасы бар. Сизди күнөөдөн токтотот. Инна салатан ханил фахшай вал мункар. Алла Таала айтат. Алла айтат. Намазда ушунча таасир бар, ушунча нур бар, ушунча күч бар, ушунча береке бар. Танханил фахша, уятсыздыктан токтотот, айбирсиздиктен токтотот, жылаңачтыктан токтотот, шайтандыктан токтотот, бети жоктуктан токтотот намаз. Вал мункар, күнөөлөрдөн токтотот, жалган сүйлөгөндөн токтотот, текеберликтен токтотот, көрө албастыктан токтотот, арам нерселердин баарынан токтотот, кылмышкерликтен токтотот, ташбоордуктан токтотот. Бұл намаздың тәсірі. Бирок намазға ғана жақшылап дәрат алыңыз, шашылбай дәрат алыңыз, үйде жақшынақай жай намазды салыңыз. Ошол алхамдулилля бир бөлмөңүздө намаз окуй турган бөлмө болсун. Ошол жерде книжный шкафчик болсун, Куран коюлсун, Курандын котормосу турсун, пайгамбарыбыздын өмүр баяны турсун, момундардын бакчасы деген китеп турсун, Фазаил амал деген китеп бар, тандалган хадистер деген китептер бар. Баланы тарбиялоо, бактылуу үй бүлө деген китептерди сатып алыңыз. Үйүңүзгө коюп коюңуз. Ошол жерде сиз намаз окуп, таспиңиз болсун ошол жерде, жай намазыңыз болсун ошол жерде, үйүңүз таза болсун, денеңиз таза болсун, кийимиңиз таза болсун, намаз окуй турган жер таза болсун. Алла Таалага кайрылып, Алла Таалага жалбырап, о ааламдын жаратуучусу, ааламдын башкаруучусу, күн сайын мага өмүр берүүчү, жүрөгүмдү соктуруучу, канымды айланткан, жаным анын колунда, ахиретим анын колунда, бейишим анын колунда. Аллахым мени кечиргин, ата энемди кечиргин, мага жакшылыкты бергин, ата энеме жакшылык бергин, бала чакама жакшылык бергин, ыйман бергин, дүйнөдө я Алла жетишерлик рызкы бергин. Я Алла, кабырда бейиштин бакчасы кылгын, түбөлүктү ахиретте шерменде кылбагын, ахиретте уят кылбагын, күнөөлөрүбүздү ачып адамдарга көрсөтпөгүн. Я Алла, амалдарыбызды оңдогун, ыраазычылыгыңды, кечиримдүүлүгүңдү, бейишиңди, ырайымдуулугуңду бергин деп сурай турган сиздин бир бөлмөңүз болсун. Үйдө кичинекей бөлмө, бир чекеге кылып коюш керек. Ошол жерге кирип, апасы намаз окуп атат, келин болсо тамак бышырып атат. Кайненеси намаз окуп бүттү. Эми кайненеси казанды кичине бир кыймылдатып турса, келин да намаз окуп алат. Келинге кайнене айтсын, биринчи айтсын.
кир жуу, тамак пышыр дебей, намазыңды окудуңбу? Окуй элексиңби? Бул тез тараталып намаз окуп ал. Ага чейин мейли мен чай пайын коюп турайын, шыпырып турайын. Же болбосо өзү биринчи окусун андай. Биздин сурай турган нерсебиз ушул болсун. Күйөөсү үйүнө келгенде биринчи ушуну сурасың, тамак даярбы эмес, намаз окудуңарбы деп сурап коюң, тамак эле тамак дей бербей. Аялы келип биринчи сурабасын анан. Канча акча таптың? Таксовать еттиңби? Эмне бала болду бүгүн? Айлыгың алдыңбы эмес? 5 убакыт намазды мечитте окудуңузбу? Сурап коелу бири-бирибизден. Намаз, Аллаху акбар. Эмне деген касиет? Алла Таала жерден бардык өкүмдөрдү жерден фарыз кылса, намазды Алла Субхана ва Таала Миражда берген, асманда берген. Алла пайгамбарыбызды чакырып көтөрүп, даражаларды көрсөтүп, бейиш тозокту көрсөткөндөн кийин кайтаарда белек кылып берген. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, келиңиздер намазга бекем болойлу. Кимдин каза намаздары болсо, каза намаздарын окусун, нафил намаздарды окусун. Биздин жашообуз намаз менен нурланып турсун. Намаз менен кооздолуп турсун. Бизге каниет керек, каниет. Бизге шүгүр керек. Бизге таквалык керек. Бизге чынчылдык керек. Ушуга биринчи пайдубалыңыз, биринчи ташыңыз, биринчи тепкичиңиз 5 убакыт намаз. 5 убакыт намаз. Жашооңузга береке каалайсызбы? Жүрөгүңүзгө тынчтык каалайсызбы? Ырыскыңызга береке каалайсызбы? Бакыт каалайсызбы? Бардык кыжалатчылыкты жок кыла турган күчтү каалайсызбы? Анда намаз. Эч кандай башка нерсенин кереги жок. Сиз намазга берилип окуңуз, намазды түшүнүп окуңуз, намазды билип окуңуз, намазды үйрөнүп окуңуз, намазды коркуп окуңуз, намазды Алладан сурап окуңуз, акыркы намазым болбошу мүмкүн деп окуңуз. Ушу намаз менин бейишимдин ачкычы деп окуңуз. Ушу намаз кабырда менин башымдын жанында тура турган нурлуу, мени сактай турган намаз деп окуңуз. Мына ошону көрөсүз, ана ошо намаз кандай экен. Ошон үчүн мусулман эркектер, мусулман аялдар деди. Мусулман аял намаз таштабайт. Эч качан таштабайт мусулман аял. Мусулман аял намаз таштаган эмес, намаз таштабайт. Намаз таштабайт. Экинчиси момун аял, экинчи сыпат момун аял, имандуу аял. Имандуу аял. Аллаху акбар. Имандын 73-тен 79-га чейин бутагы бар. Кайсы бирин айтып бүтөбүз? Негизи айтайын, иман Алланы көрбөстөн туруп ишенгенди айтат. Периштелерине иман келтирген, китептерине, пайгамбарларга, ахирет күнгө, тагдырга, кайрадан тирилүүгө иман келтирүү. Ушул иманды бекемдейди. Биздин ишенимибиз, биздин көз карашыбыз, биздин багытыбыз пайгамбар Мухаммад алейхиссалам алып келген иманда болсун. Имандуу аял, имандуу эне болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан сурады. Мал иман. Иман деген не деди? Урматтуу эне эже карындаш, угуп алыңыз. Иман деген не? Ида сарратка хасанатук ва саатка сайятук фа анта муъмин. Эгерде сизди жакшы иштериңиз курсант кылса, кубантырса, жаман иштериңиз сизди кыжалат кылса, анда сиз имандуусуз. Анда жүрөгүңүздө иман бар. Намаз окубай койгонуңуз сизди кыжалат кылып атат. Зикир кылбай койгонуңуз кыжалат кылып атат. Куран окубай койгонуңуз кыжалат кылып атат. Сүннөт менен жашабаганыңыз сизди кыжалат кылып атат. Жалган сүйлөгөнүңүз, калп айтканыңыз, каргаганыңыз, жала жапканыңыз, ушактаганыңыз, жаман ойлогонуңуз сизди кыжалат кылып атат. Жакшы иштериңиз сизди сүйүндүрүп атат. Кандай? Садака берип атасыз, сизди сүйүндүрүп атат. Зикир кылып атасыз, дуа кылып атасыз, Куран окуп атасыз, намаз окуп атасыз, сизди сүйүндүрүп атат. Ороза тутканыңыз сизди сүйүндүрүп атат. Күйөөңүзгө баш ийгениңиз сизди сүйүндүрүп атат. Анда жүрөгүңүздө иман бар анда. Иман бар. Пайгамбарыбыз айтып атат. Жакшы иштер сизди кубантырса, жаман иштер сизди кыжалат кылса, болду, сизде иман бар. Bir жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурады. Алийюл иман афдал. Имандын кайсы касиети эң улуу, эң абзели кайсы деди эле. Пайгамбарыбыз айтты. Ас-сабр ва самаха. Сабырдуулугу жана кечиримдүүлүгү. Мына
Kim sabırdı, geçirimdi olsa, anın imanı en bekem iman ошол. En imandı ayal, en imandı gelin, en imandı eje, en imandı karındaş, en imandı kaynene kim eken? En sabırdı, jana geçirimdi. Sabırdı jana geçirimdülük, sabırdılık jana geçirimdülük. Sabırdılık, geçirimдүүлүк кайсы үйдө болсо, ал үйдө береке болот, ал үйдө ажырашуу болбойт. Кайсы кимде ошол sabırdılık менен geçirimдүүлүк болсо, кайнене менен келиндин ортосунда иншаалла бакыт болот, иншаалла ынтымак болот, иншаалла туура түшүнүү болот, иншаалла урмат болот, иншаалла сый болот, иншаалла мухаббат болот. Качан? Sabırdılık менен geçirimдүүлүк. Geçirgende öğreneyle. Kayneneler geçirgende öğrensin. Eneler geçirgende öğrensin. Gelinler geçirgende öğrensin. Güyeler geçirgende öğrensin. Ayallar geçirgende öğrensin. Geçirim soraganda da öğreneyle. Geçirgende de öğreneyle. Kata gitti, geçirim sorap koyunuz. Kata gitti, geçirim sorap koyunuz. Kapa kıldınız mı? Geçirim sorap koyunuz. Tuğra emes söz söylep aldınız mı? Geçirim sorap koyunuz. Geçiktirmeyiniz geçirim soragandan. Geçiktirmeyiniz geçirim soragandan. Uyalbаңыз geçirim sıragandan. Ardanbаңыз geçirim sıragandan. Namızdanbаңыз geçirim sıragandan. Men kıyımın, men jogorumун, men ulumun, men garımın de, men bayımın da, men palançamın dep. Жоқ. Kata gitti mi? Moyunga alganda öğrenin. Kata gitti mi? Geçirim sıragandı öğreniniz. Allah subhanahu wa ta'ala geçirүүчү. Allah geçiribese biri da beşke girmeydi. Allah geçirgende жақшы көрөт, geçirүүчүлөрдү жақшы көрөt, бири-бирин geçirгендерди жақшы көрөt, бири-бирин geçirгендерге чакырат. Биз geçirбестен бейишке кире албайбыз. Бейиштен орун ала албайбыз. Ошон үчүн кек сактабайлы, geçirгенди үйрөнөйлү. Муну geçiримдүүлүк жана сабырдуулук Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң бекем иманды ушу дейт. Эң абзел иманды ушу дейт. Hurmatlı eneler, eje karındaşlar, Allah'a iman keltirүүнүн manisi emne? Periştelerge, paygambar, kitap, ahiretke iman keltirүүнүн manisi emne? Жақшы угуп алыңыз, түшүнүп алыңыз, бекем болуңуз ушу иманга. İman bil gayb, gayıpka iman keltirүү, görбөстөн iman keltirүү, beiş бар, dozok бар, ahiret бар, esep kitap бар, Allah бар, iman keltirүү, görбөстөн туруп. Ушуну иман деп айтат. Allah subhanahu wa ta'ala iman keltirүү, Allah Taala жоктон бар кылган, өзү жараткан, өзү күн сайын жашоо берип атат. Ырыскыны жалгыз чечет, бейишти жалгыз чечет. Ким кирет, ким кирбейт, өзү билет. Ким канча жашайт, качан өлөт, Allah өзү билет. Бардыгы иштер мен иштерим Алланын колунда. Дүйнөнүкү дагы, ахиреттики дагы. Тил менен дагы айтыңыз, тилиңиз менен дагы айтыңыз, жүрөгүңүз менен дагы айтыңыз. Иннал амра kullahu lillah. Allah Peygamberimiz aytadi, "Kul, aytqın ey, innal amra kullahu lillah." İştin bardığı, dünyanın bardığı, ahiretin bardığı, rızkının bardığı, ölüm yaşamanın bardığı, densoluk orunun bardığı, payda ziyanın bardığı, Allah'ın kolunda. Allah'a taandık. Tiliniz menen aytыңыз, жүрөгүңүz менен aytыңыз. Allah Taala жоктон бар кылды, бардан жок кылат. Бардыгын көзөмөлдөчү өзү. Менин бактым Алланын колунда, өмүрүм Алланын колунда, жүрөгүм Алланын колунда, мээм Алланын колунда, иманым Алланын колунда, ахиретим Алланын колунда, ырыскым Алланын колунда, бардыгы Алланын колунда. Аллага таандыкпыз, Аллага кайтуучубуз деген бекем иман. Allah baktını kılat, Allah baktısız kılat, Allah payda veret, Allah ziyan veret. Жүрөгүңүзгө бекем iman болsun. Allah'a işengen, 24 saat Allah Taala'ga ümit, 24 saat Allah'dan korku, 24 saat Allah'ını жақшы көрүү, качан кайерде болбосун. Her bir dem alganda muhtaçmız, her bir baskanda muhtaçmız, her bir karaganda, süylөгөндө muhtaçmız. Adam balası öte alsız, muhtaç Allah Taala'ga. Allah eç kimге muhtaç emes. Allah jaratуучу, Allah berүүчү, Allah көзөмөлдөчү, өң берүүчү, түс берүүчү, денсаулык авир берүүчү, даражаны көтөрүүчү. Туура жолго салса эч ким адаштыра албайт. Allah адаштырса эч ким туура жолго сала албайт. Allah сактаса эч ким аны жок кыла албайт. Allah жок кылса эч ким аны сактай албайт. Бизге Аллага болгон ишеним бекем болсун, иман бекем болсун. Экинчиден, Кур'ан-ы Карим акыркы китеби Аллага. İman keltireyli Kur'an'a. Mına bizim жашообуздун багыты, мына жашообуздун бизге чакыруусу, мына Кур'ан-ы Карим жашообуздун жолдомосу,
Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам жашообуздун жол башчысы, көрсөтүүчүсү, мээримдүү, райымдуу жолду көрсөткөн. Ахиретке иман, периштелерге иман. Өзгөчө, урматтуу энелер, сиз жалгыз эмессиз. Урматтуу келин, сиз жалгыз эмессиз. Жаныңызда эки периште бар. 24 саат сизден ажырабайт. Каерде гана болбоңуз, эмне кылып атасыз, бардыгын билип турат, бардыгын жазып атат. Бул видео камера. Эртеге кыямат күнү ошонун бардыгын сизге көрсөтөт. Ар бир адам өзү көрөт. Таразадан алдаганын да көрөт, каргаганын да көрөт, ушактаганын да көрөт, жала жапканын да көрөт, Кудай сактасын зынасын да көрөт, бардык арамдыгын көрөт. Бардык жакшылыгын көрөт, саждасын да көрөт, дуасын да көрөт, зикирин да көрөт, садакасын да көрөт, орозасын да көрөт, ажылыгын да көрөт, жакшы сөзүн да көрөт, бардыгы жазылган. Бардыгы. Эки периште. Кирамин катибин, урматтуу энелер, эже карындаштар, ушу периштелерди сыйлап жүрөйлү. Периштелерден уялып жашайлы. Пайгамбарыбыз айткан, бул эки периште силерден эч качан ажырабайт, эки учурдан башка. Биринчиси ажатканага киргенде периштелер кирбейт экен. Ошон үчүн дуасын окуп кирели. Бисмилла, Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис. Бисмилла дедиңизби? Болду. Жин шайтандар, жин инсандар, ошолордун бардыгына көзүнө Алла Таала парда салып коет. Эркектеринен дагы, ургачыларынан дагы. Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис дедиңизби? Болду. Алардан сак болосуз. Алар тийишип, ооруп неме кыла албайт. Ошон үчүн ажаткана кирерде сөзсүз дуа. Бисмилла, Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис. Я Алла, мени жиндердин эркектеринен жана жиндердин аялдарынан сактагын деген дуа. Сол бут менен киребиз, оң бут менен чыгабыз. Мынакей, ошол учурда гана ажырайт деген. Экинчиси төшөк маселесинде гана ажырайт деген. Башка учурларда эч качан ажырабайт. Каерде гана болбоңуз, тоого чыгасызбы, көлгө түшөсүзбү, самолетко учасызбы, Бишкекке барасызбы, үйдөсүзбү, көчөдө, базардасызбы, эки жаныңызда периште бар. Периштени урматтаңыз, периштени сыйлаңыз. Булар жазып атат. Жакшы иштерди көбүрөөк жаздырыңыз, жакшы иштерди көбүрөөк жаздырыңыз, ибадаттарды, зикирлерди, дуаларды, жакшылыктарды көбүрөөк жаздырыңыз, жамандыктарды жаздырбаңыз. Жамандык болуп калса кечирим сурап, кечиримдүүлүктү жаздырың. Периштелерге иман келтиребиз. Жаныбызды алганга периштелер келет. Жаныбызды алганга ким келет? Жанды периште алат, адам албайт. Периште алат. Ал жан адамдын көзүнө көрүнбөйт. Эч ким кармап көргөн эмес аны. Канча килограмм, семизби, арыкпы, акпы, кызылбы, карабы эч ким билбейт. Жан Алланын өкүмү. Качанкыга чейин Алланын өкүмү бар. Биз жашы тирүүбүз. Алланын өкүмү кетсе, ошодон өлүкпүз. Демек, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, периштелерге иман келтирейли. Жан алгыч периште Малакул Маут, анын аскерлери бар. Алар учурунда келет, Алланын буйругун аткарат. Алла эмнени айтса, ошону гана кылат. Алла Таалага тоң моюнду кылбайт. Периштелер нурдан жаралган. Булар биздин амалдарыбызды жазып атат. Эртеге кыямат күнү күбөлүккө өтөт. Кабырга барганда да эки периште бар. Ал эки периште сизден сурайт. Робуң ким деп сурайт. Кабырга барганда атың ким деп сурабайт. Кабырга барганда атаң аты ким деп сурабайт. Кимдин аялысың деп сурабайт, кимдин апасысың деп сурабайт. Канча жашадың деп сурабайт, эмне болуп өлүп калдың деп сурабайт. Улутуң ким? Сурабайт. Уруң ким? Каердик болосуң? Сурабайт андай. Кызыгы дагы эмес. Байсыңбы, кембагалсыңбы, депутатсыңбы, батышасыңбы, кулсуңбу сурабайт. Ал жерде сурайт, не деп сурайт? Канча кулчулдук кылып келдиң деп сурайт. Аллага канча сыйынып, Алланын кандай кулу болуп жашап келдиң деп сурайт. Алла берген өмүрдү кандай өткөрдүң? Напсидеби, шайтандыктабы, арамдабы, же кандай өткөрдүң ошо? Ыктыяр берилген эле, акыл берилген эле сага. Туура жолду тандаганга мүмкүнчүлүк берилген эле, үлгү катары пайгамбар жиберилген эле, жолдомо катары Куран түшүрүлгөн эле, кандай жашадың? Жооп бер. Мар роббук, робубият. Сени жоктон бар кылган ким? Тарбия кылган ким? Чоңойткон ким? Зарылчылык аткарган ким? Омурткаларыңды жараткан ким? Сени белиңди түздөп, сени бастырган ким? Тиштериңди жараткан ким? Чайнаткан ким? Сүйлөгөн тилиңди жараткан ким? Соккон жүрөктү жараткан ким? Сурайт, ушуну сурайт. Робуң ким дейт? Роб ким? Робуң ким? Диниң кайсы? Диниң кайсы? Пайгамбарың ким деген сура.
Мынакей урматтуу эне эже карындаштар, биз эмнеден суралабыз? Ошон үчүн мына эки периште, ал жакта да эки периште бар, бирок ал башка периштелер. Анаты Мункар Накир өмүрүңүздө көргөн эмессиз. Интернеттен вообще көргөн эмессиз аны. Издеп алып таппайсыз, окшотпойсуз дагы. Түшүңүздө да көргөн эмессиз аны. Ушундай периштелер сизге жолугат, баарыбызга жолугат. Ушу сурайт. Иман келтирейли, периштелерге эмне кылайлы? Иман келтирейли. Амалдарды жазып аткан периштелерге иман келтирейли. Жан алгыч периштеге иман келтирейли. Ырыскыбызга дайындалган периштеге иман келтирейли. Бизди сактай турган периштелер бар. Лаху муаккибат мин байни ядайхи ва мин халфихи. Алдынан аркасынан сактай турган периштелер бар. Яхфадунаху мин амрилlah. Аллахтын өкүмү менен, Аллахтын каалоосу менен сактайт. Бул периштелерге иман келтирейли. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар. Мындан кийин пайгамбар келбейт, жол башчы келбейт. Пайгамбарыбыз бүткүл ааламдагы инсандарды куткаруу үчүн келген. Dünya ахиреттин бактысыздыгынан, кордугунан куткарыш үчүн келген. Адамзаттын канын, малын, жанын, авирин, мал мүлкүн бардыгын сакташ үчүн келген пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Таныйлы, иман келтирейли, аркасынан жашайлы, кыямат күнгө иман келтирейли. Кыямат күн өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Урматтуу эне, урматтуу эже карындаштар, келиндер, өлгөндөн кийин тирилүү акыйкат. Чирип кетти, жок болуп кетти, бүттү эмес. Жети атаңызды тең көрөсүз Кудай кааласа. Биз эртерээк кетсек, жети неберебизди да көрөбүз Кудай кааласа. Небере кыбыра чыбыра канчасы сиздин аркаңыздан келди, уланган болсо, ошонун бардыгын көрөсүз. Жылуураак сууап койчу. Урматтуу эне эже карындаштар, Алла Таала кыямат күнү яума яжмаукум ли яумил жам, залика яумут тагабун. Кыямат күнүнүн бир аты бар, яумул жам, бардыгын топтой турган күн деген. Биздин атабыз, чоң атабыз ошентип 7 эмес, 14 эмес, 20 бардык атаңызды көрөсүз. Имандуу болсо көрөбүз. Имансыздарды көрө албайбыз. Имандуу болсо неберелериңиздин бардыгын көрөсүз. Чебере кыбыра бардыгын көрөсүз. Бардыгын Алла Таала топтойт. Ошон үчүн өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенип жашайлы. Өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлгөндөн кийин мен кайра тирилем. Тилиңиз менен айтыңыз. Өлгөндөн кийин тирилебиз деп үйдө айтыңыз, үйдө сүйлөңүз ушу сөздү. Үйдө саар кечеле алтын, күмүш, буюм деп картошка, абрикос дей бербей, өлгөндөн кийин тирилебиз деген кичине сөз болсун. Күн темабыз болсун. Өлгөндөн кийин тирилүү бар, Алланын алдында баруу бар, эсеп китеп бар. Ар бир сөзүбүзгө эсеп беребиз. Ар бир кылган амалыбызга эсеп беребиз Алланын алдында. Малики яумиддин. Малики яумиддиндин мааниси ушул. Кыямат күнүнүн бадышасы, амалга акысы бериле турган күндүн бадышасы, жакшы ишке, жакшы сөзгө анын акысы бериле турган күндүн бадышасы, жаман сөзгө, жаман ишке анын жазасы бериле турган күндүн бадышасы ким? Аллах. Малики яумиддин, маликул мулук, бардык бадышалардын бадышасы, чыныгы бадыша. Кыямат күнү Алла Таала ушундай күндү даярдап койгон, ар бир эркек аялдын кылган ишин акысын бериш үчүн даярдаган. Куранда Алла Таала айтат: "Мен кыямат күнү жашырып койдум" дейт. Жашырып койдум дейт. Ар бир адам, эркек аял кылган ишин акысын бериш үчүн жашырган. Бу дүйнөдө анча-мынча күнөөлөрдүн жазасы берилбейт, анча-мынча жакшылыктын жазасы берилбейт. Толугу менен берилбейт. Бардыгын Алла Таала кыяматка сактап койгон. Бу дүйнөдө өзү жаза деле, акысы деле көтөрө албайт. Ошон үчүн Алла Таала түбөлүктүү чечимин чыгарат, ким бейишке, ким дозокко, амалына жараша чыгарат. Урматтуу эне эже карындаштар, өлгөндөн кийин тирилүү ак деп жашайлы. Ушул момун аял деп ушуну айтат. Момун аял, имандуу кыз деп кимди айтат? Аллага иман келтирген, жалгыз шерик келтирбей. Периштелерине иман келтирген, мен жанында жүрөт, жазып жүрөт. Бардык периштелерге, пайгамбарларга иман келтирген. Пайгамбарларды Алла тандап, адам баласынын туура жолуна, хидаятына жиберген. Китептерге иман келтирген. Алла Кур'ан-ы Каримди берди бизге. Мынакей бактылуу болсун деп, жүрөктөрү агарсын деп, кыямат күнү шапаат кылсын деп, кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала даражасын бийик кылсын деп Кур'ан берди. Иман келтирейли, ахирет күнгө, кыямат күнгө, тагдырга иман келтирейли. Мына ушу имандуу аял деп ушуну айтат.
Vel qanitat. Üçüncü sıfat Allah'a baş igen, Allah'a moyun sungan, Allah'ın takdirine razı olgan, Allah'ın bergenine bölüp bergenine kança ömür verdi, kança rızkı verdi, kança yaşo verdi, kança akıl verdi, kança perzent verdi, oşoğa razı olgan. Kumu lillahi qaniti. Allah'ın aldığında korkup durgula, Allah'ın aldığında cügünüp durgula, Allah'ın aldığında moyun sunup durgula. Allah'a toң moyundu kılvağıla. Allah'a toң moyundu kılvağıla. Başı ivesti kılvağıla dedi. Mınake qanitat dep kanday ayallar eken? Allah'a başı igen ayallar. Tündösü dağı, gündüzü dağı Allah'a başı igen ayallar. Bala çakası var mı, yok mu, kızıktırmaydı. Allah'a başı igen kızlar, gelinler. Andan keyinki sıfatla aytıyorlar. Vassadiqat, çın söylegen. Bizden enelerimiz çın söylesin, gelinlerimiz çın söylesin, tindelinden jalgan çıkmasın. Tillerinden çın söylesin. Allah aytadi ya eyyuhellezine amanu taqullah ve qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum dunubakum. Ey imandılar, Allah'dan korkup yaşagıla, çın söylegüle, tuğra sözlü söylegüle, amalыңарды Allah Taala oңdayt, günölөрүңөрдү keçiret. Bizdin amalımız kaçan oңolot, kaçan tilimiz oңolsa. Bizdin amalımız kaçan oңolot, kaçan tilimiz oңolsa, uşu til beyişke çıgarat, uşu til dozokka alып barat. Bul til söөгү жок болгон менен сөөктөрдү сындырат. Bul uruşkandı eldeştire turgandagı dostordu ajırata turgan uşu til bolot. Til bolot. Allah razı bolgon sözdü söyleylü, Allah narazı bolgon sözdөн saktanaylı. Peygamberimiz aytdı: "Man kana yu'min billahi vel yevmil ahir falyakul hayran aw liyaskut." Kim Allah ahiretke iman keltirse, söylese jakşı söz söylesin. Bolbosa unçukpayla koysun. Urmatlı eneler tilden jakşı sözdü çıgaraylı. Bolbosa unçukpayla karmap turaylı. Söylөгөнгө чейин тилдин кожоюну сиз, сөйлөгөндөн кийин сөз сиздин кожоюнуңуз. Söylөгөнгө чейин тилдин кожоюну биз болобуз. Мен сүйлөйүнбү, сүйлөбөйүнбү өзүм ыктыярымда. Өзүм билем сүйлөйүнбү, сүйлөбөйүнбү. Ага чейин мен башкарам. Бул сөздүн ээси менмин, тилдин ээси менмин. Бирок тилиңизден бир сөз чыгып кеттиби? Тилиңизден бир сөз чыктыбы? Болду. Эми ошол сөз, ошол тил сизге кожоюн. Sizdin eyiniz. Oşun için söylөгөндө ойлонуп сүйлөйлү. Her bir neselle söyley vermeniz. Taktalvagandı söylebeniz. İmişti söylebeniz. Mınday degen eken, tigindey degen eken de uşaka koşulvanız. Bireni jamandasa bilip bilbey ömürü görmөгөндө jamandabаңыз. İnternetinizi toktatыңыз. Bardığın uşulardan. Like basıkta bir barakat bolup koşulup bilbeysiz mi uşaka girmeniz. Günöge şerik bolboңуз. Dozoko özüңüz menen koşo başkalar dayardabаңыз. Bilgeninizi söyleyiniz, jakşı söz söyleyiniz, жылы söz söyleyiniz, jumşak söz söyleyiniz, keremetli söz söyleyiniz, jagımlı söz söyleyiniz. Allah tildi berdi. Allah'ın esleş üçün berdi. Allah'ın maktaş üçün berdi. Allah'ın zikir kılış üçün berdi. Adamların yüreğini beypildik, kursançılık, rahat salış üçün berdi. Paydalı sözlü söyleyin. Paydasızlığı ne kılayın? Günö sözlü söyleyin. Bunu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da aytıyor. Çınçıl erkekler, çınçıl ayaldar, çın söylegen ayaldar, tuğra söylegen ayaldar, jalgan söylegen ayaldar emes da. Lanatullah alel kadibin. Peygamberimiz aytıyor, jalgan söylegen, Allah Teala aytıyor, jalgan söylegenlerge Allah'ın qargışı olsun deydi. Allah'ın qargışı olsun, nalatı olsun, rahmatından qurgalsın, rahmatından üzülsün deydi. Allah'ın rahmatından üzülgön hiç kaçan baktılı olmaydı. Al ayal mı, gelin mi, erkek mi, batışa hiç kim ayırması yok. Oşun için gelinizler, tuğandar, hurmatlı ene ece karındaşlar, mınake Müslüman ayal olup yaşaylı, momun ayal olup yaşaylı, Allah'a başı üçü ayal olup yaşaylı, çınçıl ayal olup yaşaylı. Andan keyinki 5. sıfat vassabirat, sabır kılıcı ayallar. Kişine sabır kılıp koyunuz. Dünyadaki tüyüşüke sabır kılıp koyunuz. Allah Subhanahu ve Teala aytkan, biz sizlerde sınayımız degen. Biz sizlerde sınayımız. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
Wa ulaika humul muhtadun. Урматтуу энеже карындаштар, жараткан Алла Таала сизге бизге күн сайын өмүр берип жаткан Алла Таала айтат Куранда, биз силерди сөзсүз бир аз сынайбыз дейт. Сөзсүз сынайбыз. Бишейин минел хауф, бир аз коркуу менен, коркутуу менен сынайбыз. Адам кичине коркот. Эртең менен турса, зарасы жакшы чыкпай калса коркуп калат. Эртең менен турса, жүрөгү тез-тез согуп атса кичине коркуп калат. Эртең менен турса, давление кичине башы айланса коркуп калат. Эртең менен турса, кичине грипп болуп калса кичине коркуп калат. Эртең менен турса, оң кулагы жакшы укпай калса коркуп калат. Эртең менен турса, сол көзү жакшы көрбөй калса кичине коркуп калат. Коркуп калбайбы? Коркуп калат. Алла Таала кичине коркутуп сынайбыз деди. Бишей хауф, бишей минел хауф вал жуу, кичине ачкачылык менен, кичине ырыскыңарды тартып сынайбыз деди. Ва нақси минел амвал вал анфус, мал мүлкүңөрдү азайтып сынайбыз. Койлорду кичине кардан беребиз да биз азайтабыз. Мал мүлкүңөрдү, уюңарды азайтабыз, жылкыңарды кичине азайтабыз, акчаңарды кичине азайтабыз, дүкөнүңөрдү кичине азайтабыз, бир аз кичине сыно. Амвал, мал мүлкүңөрдү кичине азайтып сынайбыз. Вал анфус, жандарыңарды азайтып сынайбыз бир аз. Кандай? Тугандарыңар, жакындарыңардан бирден алабыз. Субханаллах. Өлүм периштеси бар го. Кайсы үйгө келсе ошол үй сүрлүү болуп калат да. Ыйлап атса тугандары, жакындары өлүм периште айтат экен, көп эле ыйлай бербегиле, мен дагы келем. Ушул үйдө эч ким калбаганга чейин мен келе берем өзү дейт. Ошондой барды үйгө, ошондой дүйнөнүн үйүнө. Алла Таала эмне деп атат? Вал анфус, жана жандарды бир аз азайтып сынайбыз дейт. Ва башширис собирин, ушу сыноолорго сабырдуу, ушу сыноого көтөрүмдүү, ушу сыноолорго Алланын тагдырына разы болгондорго куш кабар айтып кой деди. Сабырдуулар кимки? Алладина ида асабатхум мусибатун, сабырдуу адамдар, сабырдуу эркектер, аялдар, качан башына кайгы түшсө, кыйынчылык келсе, мусибат келсе, колу айтышат алар. Инна лилла ва инна илайхи ражиун. Биз баарыбыз албетте Аллага таандыкпыз, жана баарыбыз жараткан Аллага кайтып баруучубуз дейт. Мына ушу сабырдуулардын ураны ушу экен. Тилинен чыккан сөз ушу экен, жүрөгүнөн чыккан сөз ушу экен, булардын ибадаты ушу экен, буга сооп бериле турган ушу экен, булардын ишеними ушундай, булардын көз карашы ушундай, булардын багыты ушундай, булардын жашоосунун жолдомосу ушундай, буларга үлгү ушундай берилген, булардын таалими ушундай, булардын тарбиясы ушундай. Энелер да айтсын, ла инна лилла ва инна илайхи ражиун. Апалар айтсын, кыздар айтсын, келиндер айтсын, байлар, кембагалдар, баарыбыз, мусулмандын баардыгы ушу сөздү айтсын. Инна лилла ва инна илайхи ражиун. Киче бир коюңуз өлүп калды. Инна лилла ва инна илайхи ражиун. Абрикосторго катуу шамал келип, суу баардыгын түтөп кетти. Инна лилла ва инна илайхи ражиун. Бир аз ооруп калдыңыз. Инна лилла ва инна илайхи ражиун. Тугандардан бирөө көз жумду. Инна лилла ва инна илайхи ражиун. Мына сабырдуулардын ураны, сабырдуулардын айткан сөзү, алардын жолдомосу ушундай. Инна лилла, албетте биз Аллага таандыкпыз деген сөз. Ва инна илайхи ражиун, жана албетте биз сөзсүз Аллага эртеби кеч кайтып баруучубуз деген сөз. Ошончо сабырдуулук 3 нерсеге бөлүнөт. 3 нерседен сабырдуулук. Биринчиден, ушундай кайгы кырсык келсе сабырдуулук. Экинчиден, күнөөлөргө барбай сабырдуулук. Үчүнчүдөн, таат ибадатка нафс каалабаса да ошого бекем болуп сабырдуулук. Ушулар сабырдуулук. Сабырдуу эркектер жана сабырдуу аялдар деди. Бейишке кире турган аялдардын сыпаты сабырдуулук. Сабырдуулук. Андан кийинкиси хашиат, Алла Тааладан коркуу. Жараткандан коркойлу. Бирөөгө зулумдук кылбайлы. Бирөөнүн акысына кирбейли. Бирөөнү кордобойлу, бирөөнүн үстүнө шылдыңдабайлы. Алладан коркойлу дагы, зынадан сактанайлы, абийирсиздиктен сактанайлы, ушактан сактанайлы. Алладан коркойлу, арак ичкенден, чочкон этин жегенден, кумар ойногондон, карта ойногондон сактанайлы. Алладан коркойлу,
Уурулукка барбайлы, Алладан коркойлу. Уурулукка барбайлы. Таразадан алдабайлы. Алладан коркойлу. Бирөө алданып акчасын таштап кетсе, анын акчасын алып албайлы. Алладан коркойлу. Кошунанын тогун жыга чаппайлы. Алладан коркойлу. Кошунанын кою башка нерсесин жамандык кылбайлы. Үйүндө эч ким жок экен деп, жок. Бирөөнүн буюмун албайлы. Бирөөнүн буюмуна көз артпайлы. Алладан коркойлу. Алладан корккон аялдар үчүн бейиш. Бейишке кире турган аялдардын сыпаты Алладан коркуучу. Вал мутасаддиқат, садака берүүчү эркектер жана аялдар. Мынакка садака берейли. Биздин аялдарыбыз бардыгы берешен болсун, бардыгы батыр болсун, бардыгы кол ачык болсун, бардыгы алхамдулилла. Урматтуу энелер, эже карындаштар, жакшылап угуңуз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Миражга чыкканда Алла Таала бейиш тозокту көрсөтүп, кайтарда 5 мал намазды берип, пайгамбарыбыз келгенден кийин, "Я маашара ниса", о аялдардын жамааты деп, аялдарды топтоп, момун аялдардын бардыгын топтоп, момундардын энелерин топтоп, өзүнүн жубайларын, кыздарын, барды туугандарын, бары таныш эмес бардыгын топтоп, ошолорго кайрылган аял затына, "О аялдар, дозокто көбүрөөк экенсиңер." Не себептен деп сураганда пайгамбарыбыз айтты: "Якфурна аширатахунна", күйөлөрүңөргө көп шүгүрсүздүк кылып коет экенсиңер. Өмүр бою жакшылык кылып, бир жолу ошо айтканыңарды аткарбай койсо, бир жолу кылбай койсо, бир жакшылык кылбай койсо, мен будан таптакыр өзү жакшылык көргөн эмесмин деп үйрөткенсиңер. Өмүрүмдө жакшылык көргөн эмес. Жакшылык көргөн эмесмин деп айтып үйрөткенсиң. Шүгүрсүздүк. Экинчиси көп каргайт экенсиңер дейт. Тилди каргышка эмес, зикирге үйрөтөйлү. Биздин тилибиз, урматтуу энелер, зикир менен алек болсун, занит болсун, зикирден бошобосун, каргаганга убакыт болбосун. Каргаганга биздин тилибиз вообще убакыт таппасын. Пайгамбарыбыз айтты: "Өзүңөрдү каргабагыла, балдарыңарды каргабагыла, адамдарды каргабагыла, мал мүлкүңөрдү каргабагыла" деди. Каргабагыла. Кээ бир аялдар каргышты мындай жөнөкөй эле сөз кылып алганда, кээ бир эркектер сөккөндү сөз кылып алган го мындай. Эки сөздү бириктире турган сөз кылып алат да, кээ бир эркектер сөккөндүчү, тил дегендичи. Эки сөздүн бирөөсүнчө эле уят деп сөз сүйлөй берет да. Кээ бир аялдар дагы эки сөздүн бирөөсү эле өзү билбейт, бирокчу, каргай берет да. Көнүп калганда өтө жаман сөз бул. Күнөө сөз. Ар бир карганга, ар бир сөккөнгө күнөө жазылат. Жүрөк караят. Ар бир каргаганда Алладан узак болосуң. Ар бир сөккөндө Алладан узак болосуң. Бейиштен узактайсың. Ошон үчүн келиңиздер мынакей садака берейли. Пайгамбарыбыз эмне деди? Дозокто көбүрөөк экенсиңер. Анткени күйөөңөргө шүгүрсүздүк кылат экенсиңер, жана көп каргайт экенсиңер. Ошон үчүн эмне кылгыла? Садака бергиле деди. Садака кылып тургула, садака менен жашагыла. Мусулман аялдын жашоосу садака менен. Бир сындырым нан болсо садака бериңиз, бир абрикос болсун садака бериңиз. Пайгамбарыбыз айтты: "Айша, иттакиннар", дозоктун отунан өзүңдү куткар. "Валау бишикки тамратин", бир курманын сыныгынчалык болсун садака берип дейт. Курма бар го, ошонун жарымы канча? Ошончолук берип болсун, садака бер, ушу садаканын пайдасын аласың. Ахиретке кеткенден бар го, азыр канча кетишти го? Ошолор арман кылат экен бу дүйнөгө келипчи. "Я Алла, кайтарсаң бу дүйнөгө бир садака кылып кайрап келейин" дейт экен да. Намаз окуп анан келейин деп айткан. Орозо тутуп анан келейин деп айткан. Не дейт экен? Садака берип бир келейин. Эмне үчүн десе, алымдар айтат, тиякта садаканын соогун көрсө керек да, өзгөчө дейт. Ошон үчүн садака берейли, баарыбыз садака берейли. Көп эмес, напсыңыз чыркырабай турган деңгээлде берин. Эчтеке болбойсуз. Садака бериңиз. Кийилбей калган кийимдериңиз бар го? Бериң садака. Кармап отуруп не аласыңардымы? Сандыкка үйүп алып. Өзүңүз кийген кийиңиз болсо садака бериң. Нандан бериң, курмадан бериң, буğdaydan бериң, ундан бериң, акчадан бериң, дары-дармектен бериң. Эмне колуңуздан келет? Кичине болсун, бирок бериң. Садака бериң. Эртеге садака
пайгамбарыбыз айткан жаман өлүмдөн сактайт деген. Садака берүү, урматтуу эне, эже карындаш, жаман өлүмдөн сактайт деген. Эртеге садака кыямат күнү Аллахтын алдында сизге көлөкө болуп берет. Адам, ар бир адам өзүнүн садакасынын көлөкөсүнүн алдында турат дейт. Өзүнүн садакасынын көлөкөсүнүн алдында турат дейт. Садаканы ихлас менен берейли, милдеттенбей берейли, кекетпей берейли. Бейбечаралар бар айылда, ошолордун бардыгына. Андан кийин вассаимат, орозо тутайлы, орозо тозоктон калкан, уяттуу жерлерди сактайлы, уяттуу жерлерди сактайлы, айбирсиз жашоодон сактанайлы. Кайсы элдин жаштарында зына күчөйсө, ал элдин келечеги жок. Ал улуттун келечеги жок. Ошон үчүн Алла Таала бизге алхамдулилля ак нике менен кошулуп, ак нике менен турмушка, ак нике менен үйлөнгөнгө буйрук берген, зынадан тыюу салган, бул арам, айбирсиздик иштен тыюу салган. Алланы көп эстеген эркектер жана Алла Тааланы көп эстеген аялдар. Мына акыркы сыпат, урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, Алланы көп эстеп жашайлы, Алланы көп эстейли. Көп зикир кылайлы. Кантип? La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Урматтуу эне, эже карындаштар, эртең менен ушуну бир 100 жолу айтып койсоңуз, 200 жолу айтып койсоңуз, пайгамбарыбыз айткан, la ilahe illallahны айткан адам дозокко кирбейт деген. Бейишке кирет. Кабырдын азабынан зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Зикир бул шайтандан сактайт деген. Зикир кылган сайын жүрөк тазарат. Даража көтөрүлөт. Бейиштен бир дарак тигилет, мөмөлүү дарак тигилет, саялуу, көлөкөлүү дарак тигилет, бир курма тигилет. Бардык пайгамбарлардын зикири бул. La ilahe illallah. Энелер 1000 жолу айтып койгула, 1000 жолу айтып койгула. Нары бери басканча, үйдү шыпырганча, La ilahe illallah, la ilahe illallah айта бериңиз, шайтан сизге жакындай албайт. Жаман ой алып келе албайт сизге. Жаман ой кыял келет го, жаман ой келет го, жаман каалоолор келет го. La ilahe illallahны 100дү басып коюң. Бардыгы жок болот. La ilahe illallah ушул ааламдын жаны. Ушул урматы ушу үчүн Алла бейишти жараткан. La ilahe illallah үчүн бейишти жараткан. Пайгамбарларды жиберген, китептерди түшүргөн. Бардыгы la ilahe illallahнын урматына. Зикир кылыңыздар, урматтуу энелер. Ya ayyuhalladina amanu zkurulloha zikran katira wa sabbihуhu bukratan wa asila. Ey iman келтиргендер, Алланы көп эстегиле, көп зикир кылгыла, жана Алланы арулап тургула. Алла Тааланы тасбихин айтып тургула, эртели кеч субханаллах деп тургула. Субханаллах, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, субханал маликил куддус, субханаллах деп туруңуз, урматтуу эне. Субханаллах деп көп айтыңыз. Алхамдулилlah деп көп айтыңыз. Аллаху акбару кабира, алхамдулиллахи катира, ва субханаллахи букрата ва асила. Алланы көп зикир кылыңыз. Пайгамбарыбызга салават айтыңыз, истигфар, тоба кылыңыз. Ошон үчүн айтат: "Ва закириналлаха катира ва дакират." Бейиштен орун ала тургандар, алар кимдер экен? Алланы көп эстеген эркектер жана Алланы көп эстеген аялдар. Базарга барасыз күн сайын, базарда иштейсиз, же дүкөнгө барасыз, базардын дуасын айтыңыз. La ilahe illallah вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит, биядихил хайр, ва хуа ала кулли шайин кадир. Бул базардын дуасы. Ким айтса ушу дуаны 1 миллион күнөөсү кечирилет, 1 миллион даражасы көтөрүлөт, 1 миллион сооп жазылат, бейиштен бир кан сарай берилет. Ашы базардын дуасы. Урматтуу эне-эже карындаштар, келиңиздер, жүрөгүбүздү зикир менен нурлайлы, жашообузду зикир менен бейпилдетейли, кабырыбызды нурлайлы, ахиретибизде улуу даражаларды алайлы, зикир көп кылайлы. Мен силерге да бир зикир айтайын. Бардык эне кыла алат, бардык келин кыла алат, анычы. Оңой эле да. Термизи шарифте келет, пайгамбарыбыз мындай дегенде: "Ман кал", ким айтса, эркек болсун, аял болсун. "Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахи сахибатан ва ла валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад", 10 жолу, 10 маррат. 10 жолу айтсаңыз, 1 минутта айтып коесуз. Кутиба лаху
40.000 hasana, ağa 40 milyon совап жазылады деді. Қанша миллион? 40 миллион совап. Урматтуу эне, 1 минутада ушу 40 миллион совапты алғыңыз келбейби? Ертеге балаңыз, кызыңыз сизге бир совап бербейт, айтып коеюн азыр эле. Бербейт, эчкимге бербейт. Атаңыз бербейт, апаңыз бербейт, күйөөңүз бербейт, бир тууганыңыз бербейт, байке тайкеңиз бербейт, балдарыңыз бербейт, эчким сизге бербейт. Ар ким өзү үчүн Алланын алдында талашат. Өзү үчүн өзүнүн гана камын ойлойт, өзүнүн гана эсеп китебин ойлойт. Бирөө-бирөөнү ойлой турган күн эмес ал күн. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, келиндер, мынакей тамак жасап атып 10 жолу айтып коесуз. Үйдү шыпырып атып 10 жолу айтып коесуз. Кир жууп атып 10 жолу айтып коесуз. Төшөк салып атып 10 жолу айтып коесуз. Оңой эле. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла илахан вахидан ахадан самадан лам яттахиз сахибатан вала валадан ва лам якун лаху куфуан ахад. Болду. Hazret Luqman Hakim айткан баласына: балам, сен Аллахумма гфирли, Алла мени кечир деген сөздү тилиңе көндүргүн, тилиңе адат калып келгин. Тилиң башка сөз сүйлөбөсүн, ушу сөздү үйрөт тилиңе. Аллахумма гфирли дегенди. Алла кечиргин. Отурганда, турганда, басканда, эшке чыкканда, үйгө киргенде Аллахумма гфирли. Тилибиз автомат болуп калсын ушуга. Аз кээ бир адамдар сөккөн, жаман сүйлөгөнгө көнүп калган го, алдаганга. Аферист деп кимде ошо? Жаман алдаганга көнгөндөр ошолор аферист да. Биз тилибизди эмнеге мынага көндүрөйлү? Мына урматтуу эне эже карындаштар, ушул 10 сыпатты алып келели жашообузга. Мусулман аял болуп жашайлы, момун аял болуп жашайлы, Аллага баш ийген аял болуп жашайлы, садака берген, чынчыл, сабырдуу, Алладан корккон, орозо туткан, уяттуу жерин сактаган, Алланы көп эстеген аял. Мына ушундай сыпаттарды биздин келиндерибизде болсун, биздин кайненебизде болсун, биздин аялдарыбызда, апаларыбызда, карындаштарыбызда, эже сиңдилерде баарында мына ушулар болсун. Мына ошондо анан биз бактылуу болобуз. Урматтуу эже эне карындаштар, эми оюмча суроого дагы кезек келип калды окшойт. Жараткан Алла Таала баарыңыздар ушу үйдөгү иштерди кичине бир аз токтотуп келгениңиздерге, талап менен келгениңиздерге чын жүрөктөн терең ыраазычылыкты билдиремин. Алла Таалам баарыңыздарды бактылуу кылсын. Ар бир ата эне ушу мен кызым бактылуу болсо экен, балама ушунда ыймандуу келин туш келсе экен, кызыма ыймандуу күйөө бала туш келсе экен дейбиз. Баардык Алла Таалам жакшылыктарды насип кылсын. Келиңиздер, канча жашасак дагы бири-бирибизге боорукер болуп, бири-бирибизге күйүмдүү болуп, бири-бирибизге пайдалуу болуп жашайлы туугандар. Ушул айылда бир элбиз, бир журтбуз. Ошон үчүн ыйман менен жашайлы. Баардык арам нерселердин эшигин жабайлы, баардык жакшылыктардын эшиктерин ачайлы. Алхамдулилла, үйлөрүбүздө ибадат, зикир, дуалар болсун, мүнөзүбүз жакшы болсун, пейлибиз жакшы болсун, кичпейли болойлу, кечиримдүү болойлу, адилеттүү болойлу. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзү менен мүнөздөлөйлү, пайгамбардын сүннөтүн үйрөнөйлү. Эртели кеч ар бир учурда пайгамбардын сүннөттөрү бар. Ошо сүннөттөрдү үйрөнүп, өзгөчө балдарды, кыздарды тарбия кылганда энелер, мойнуңуздарда чоң аманат бар, ошондой эле чоң сооп бар, чоң даража бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, атаң менен апаң чакырып калса, кимге барабыз дегенде, апаңа деген. Дагы чакырсачы, апаңа деген. Дагы чакырсачы, апаңа деген. 4-үнчү ирет аны атаңа деген. Эненин Аллаху акбар кадыры жогору. Бул Аллаху акбар, эненин ушунчалык мартабасы жогору. Ошон үчүн ата-энелерди сыйлайлы, баял бала чакаларды сыйлайлы. Алхамдулилла, Алла Таалам берген ушу жашоону нурлап, бактылуу өткөргөндү, ибадат менен өткөргөндү, шүгүр менен өткөргөндү, күнөө кылбай өткөргөндү, күнөөдөн сактанып өткөргөнгө аракет кылайлы. Ушу жакшылыктарды өзүбүздө калып калбасын. Энелер башка аялдарга даават бергиле, башка аялдарга үйрөткүлө, билгендер билбегенге. Биз бири-бирибиз менен бири-бирибизге жакшылыкты үйрөтүп, жакшылыктарды жайылтып аракет кылайлы. Алхамдулилла, таалимдерди, үйдөгү таалимдер, дааватка чыккандар, бул тартиптери, булардын баардыгын сактап, алдыга жыла берейли. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын.